Саламатсыңарбы урматтуу окуучуларым. Кыргыз адабияты 9 класс. Бүгүнкү өтө темабыз Асан Жакшылыков өмүр чыгармачылыгы тууралуу маалымат. Асан Жакшылыков Кыргызстаныбыздын Миң Булак айылында, Нарын областында 1949-жылы 6-октябрда төрөлгөн. 1956-1963 Актан Тыныбек атындагы мектептен 8 жылдык билим алган. 1964-жылы Фрунзедеги политехникалык техникумга келип кирген. 1968-жылы аталган техникумда суу чарба жумуштарын механизациялоо бөлүмүнүн биринчи бүтүрүүчүлөрдөн болгон. Ал Скрябин атындагы мамлекеттик Кыргыз айыл чарба институтунда сыртты окуп, суу чарба адистигине ээ болгон. 1968-1970 жылдары Тянь-Шань районунун Куйбышев атындагы колхозунда гидротехник болуп иштеген. Жашакындын Таңдын рахаты аттуу туңгуч ыры жыйнагы чыгып, 20 жаш кураганда Кыргызстан басмасында жарык көргөн. 1964-жылдары республикалык басма сөздөргө жарыялана баштаган. 1979-жылы Кыргызстан жаштар сыйлыгынын лауреаты. Ошондой эле 1991-жылы бүткүл дүйнөлүк ислам уюмунун атайын чакыруусу менен Мекке, Мединага ишарат кылып, аажы болуу расмийинен өткөн. Асан Жакшылыков кыргыз маданиятынын эмгек сиңирген ишмери. 1999-жылы кыргыз агартуусунун отличниги, 2007-жылы кыргыз эл жазуучусу жана 2008-жылы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын дипломуна ээ болгон. Ошондой эле Асан Жакшылыков Пушкиндин, Тагордун, Леоновдун, Межелайтистин жана Эминдин жана башка акындардын айрым чыгармаларын кыргызча которгон. Асан Жакшылыков көптөгөн чыгармаларына көрүнүктүү композиторлор тарабынан обондор, романстар чыгарылып, Кыргыз мамлекеттик телерадио компаниясынын алдындагы Кыргыз элинин музыкалык алтын фондусуна кабыл алынган.